Соңғы сааттарын алынған қабарлар 11 каналының түз эфирінде баяндайбыз. Қызматыңыздарда мен Айгерим Жанықұлы, құтпан күніңіз менен. Египетте 3 айға өзгөчө кырдаал абал киргизилди. Жардыруудан бери дегенде 40-ка жакын киши каза тапты. Буларда чүйдө изделип жаткан 11 жана 14 жаштагы балдар табылды. Милицияда маалым болгондой, балдар чоң апасынын колунда тарбияланып келишкен. Мигранттардын маселеси жаңы тартылган тасмада башкы ролдорду белгилүү адамдар баса бүгүн ошол мен ойгон тасмасынан бет ачары болмокчу. Бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө биз менен калыңыздар. Дайынсыз жоголгон 14 жаштагы жана 11 жаштагы балдар үйүнө кайтып келишкенин милициядан кабарлашты. Мындан 8 күн мурун 2 апрелде болжол менен түнкү саат 11де балдар үйүнөн чыгып кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголгондугу туурасында маалымат берген болчубуз. Чүй облусунун Москва райондук ички иштер бөлүмү балдарга издөө жарыялаган. Ошондой эле социалдык тармактарда дагы жарыяланган болчу. Маалыматтарга караганда кичинекей балдар чоң энесинин колунда жашашат экен. Алардын бирөөсүнүн апасы чет жакта иштеп жүрсө, экинчисиники Бишкекте турат. Эки балакай күнү түнү бою интернет-клубда болушкандыгы айтылууда. Анткени бир жуманын ичинде жоголгон балдардын арасында дагы Асель Төрөбекованын өлгөн денеси Чоң Чүй каналынын жээгинде табылганы көпчүлүктү кайгыга салган болчу. Бул жоголгон балдар тууралуу саналуу гана фактылар, же болбосо жакында эле болгон учурлар десек болот. Чын-чынына келгенде жылына жашы жете элек ондогон өспүрүмдөрдүн дайыны белгисиз бойдон калат. Кесиптешим Мирлан Айталы менен дал ушул маселенин тегерегинде сүйлөшөлүк деп турабыз. Мирлан, айтсаңыз, мына азыркы учурда жаш өспүрүмдөрдүн дайынсыз жоголушу туурасында биздин өлкөдө кандай чаралар көрүп жатыптыр, жогорудагы жанагы мисалдарды эске алганда? Саламатсызбы, Айгерим. Ооба, туура сиз айткандай, биздин коомчулукта бакыркы убакта болгон окуялардын, тагыраак айтканда, жаш өспүрүм балдардын жоголуп кетиши тууралуу же жана Чоң Чүй каналынын жээгинде табылган жаш кыздын жансыз денеси тууралуу жаңылыктар биздин коомдо аябай кооптуу болуп келет. Биздин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баамында мындай фактылар, мындай окуялар жетекчиликтин мындай тыскай мамилесинде өзүнүн көз карамагында болуп келет. Анткени айрыкча ошол 10-11 жаш курактан баштап ата-энелер менен ийим кызматкерлери, ата-энелер менен мектеп бала бакчалар менен тыгыз иштегени аракет кылып жатышыптыр. Анткени эң мындай кооптуу куракты 10 жаштан 16 жашка чейин деп эсептешет. Анткени бул убакта өспүрүмдөр мындай оюнга, окуудан башка дагы көңүл бурганга аракет кылышат экен. Ошол үчүн ошол жагына дагы көп көңүл бурууларын ата-энелерди сурашат, ийим кызматкерлери. Эмнеге көңүл буруш керек деген маселени биз ийим кызматкерлеринен сураганда, эң биринчиден бул ошол курактагы жаш өспүрүмдөрдүн кескин түрдө баягы мүнөзү өзгөргөндө ошого кооптонуу, эң биринчи ирет ошого кооптонуу керек деп ойлойт. Андан тышкары дагы өз баласынын айлана чөйрөсү, достору сыяктуу мындай мектептен келе жатканда дагы кандай барып жатат, кандай келип жатат, окуусун жума сайын мындай текшерип, жакшы бир нукка салып текшерүүсүн суранып келишет. Мындан тышкары мамлекеттик тармактарда жана коомдук фонддор тарабынан дагы ар кандай борборлор түзүлгөн биздин республиканын жерлеринде. Анткени бул мындай жок жерден пайда болгон жок. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле биздин көп жерлердеги ата-энелер, жарандар негизи сыртка чыгып иштегени умтулушкан, кетишкен. Ошондуктан балдары мисалы чоң ата, чоң апасына калып калган убактар дагы көп болгон. Ошол үчүн дагы ушул учурларда
мектеп жергиликтүү социалдык уюмдардын өкүлдөрү менен чогуу иштешүүгө үгүттөйт ИИМдин кызматкерлери. Сиз жогоруда сөзүңүзгө аралжы кошумчалай кетүүчү нерсе жанагындай айыл жергесинде көбүрөөк кездешет деп буга чейин укук коргоо кызматкерлери дагы ошол укук коргоочулар тактап айтканда маалымат берген болчу. Тактап айтканда ошол баягы ата энеси көбүнчөсү чет жерде ошол эле Орусияда мигрант болуп иштеп келгендиктен көпчүлүк учурда баягы балдарын неберелерин чоң элерине таштап келген тенденция учурда күч алып жаткан эле. Сиз жогоруда беле өттүңүз, Ички иштер министрлигинде туурасында мына жакында эле парламентте ушул тууралуу дагы эл өкүлдөрү отчет угушкан эле. Ошол жөнүндө дагы кененирээк токтолсоңуз. Деги эле милиция бул жаатта кандай иштерди аткарып жатыптыр? Анан жоголду деген бөбөк же болбосо бала табылбасына мында канчалык кепилдик бере алат экен милиция кызматкерлери? Рахмат. Мен жана төмөндөгүдөй айткандай эле ИИМ кызматкерлери ошо ата энелер менен, мектептер менен, социалдык эмелер менен, социалдык уюмдар менен тыгыз иштегени аракет кылып жатышыптыр. Мен 2016 жылдагы сандарга токтоло кетсем, 687 жаш бала былтыркы жылы жоголуптур. Анын ичинен 650сү табылган. Азыркы учурда 37 жаш өспүрүм изделүү тизмесинде турат. Бул тизмелүүнү ИИМдин кызматкерлери, бул тизмени ИИМдин кызматкерлери 37 деген санды 2002 жылдан бери келе жаткан тизме, кээ бирлери ошо 2002 жылдан бери келе жаткан кээ бир жаш өспүрүмдөрдүн аттары бар дейт да. Ошол үчүн бул санга көп мындай маани бербегенге аракет кылыш керек деген ойлорду да билдирип кетишет. Демек 600, мисалы бир жылдан ашык 600дөн ашык адам жоголо турган болсо, анын толугу менен ошол балдардын баары табылат бекен? Ошондой маалыматтар берип жатат, туура түшүндүмбү? Кээ бирде ошол эле ИИМдин кызматкерлери айткандай, кээ бир учурда мисалы ата эне баласын жоготуп алганда же баласы жоголуп кеткенде 1-2 күн, 3 сутка өткөнгө чейин ИИМ кызматкерлери күтөт. Негизи мыйзам боюнча ошондой. Анан 3 күндөн кийин арыз жазылып, андан кийин издөө иштери башталат да. Кээ бир учурда ушу ИИМдин жетекчилиги дагы ата энелерден, биздин жарандардан өтүнүп кетет. Ушу 3 күнгө чейин мыйзамды буза алышпайт. Ошол үчүн 3 күнгө чейин күтүп турууларын эскертишет да. Жанагы сиз айткан сандардын көпчүлүгү негизи ошол 3 күндүн ичинде эле, 1-2 күндүн ичинде эле, ооба, жанагындай сиз айткандай интернетке барып ойноп, түнү бою ойноп, 2 күн ойноп, анан кайра келишкендер да. Ошол маалыматтардан алынган сандар да бул. Сизде Ички иштер министрлиги боюнча маалыматтар аяктадыбы же дагы кошумчалай? Азыр Ички иштер министрлигинин биз жаш өспүрүмдөр иштери боюнча инспекциясынын башчысы Азамат Абдрахманов менен маектештим эле. Ошонун үзүндүсүн тартуулап коеюн. 2002 жылдан бери жаш балдар розыскада жүрөт. Бирок жоголгон балдардын ичинен анализдеп көрдүк. Көбүнчөсү 80%-тен ашык балдар ата энелер менен урушуп или социально бытовой случай боюнча качып кетип атат да, үйлөрүнөн качып кетип атат. Аларды эч ким урдаган жок, эч ким алып кеткен жок. Алар өздөрү үйгө барбай башка туугандар. Мирлан, бала же мектеп окуучусу үйүнөн сыртка башка жакта жүргөндө, ошол эле мектеп жүргөндө ага билебиз, көзөмөлдө мугалим же болсо атайын жана соц кызматкер көзөмөл кылат да. Негизи ата эненин милдети биздин мыйзамда көрсөтүлгөн да. Мындай учурда ата энеси кандай жоопкерчиликте болушу керек экен? Ошол баласын таппай калган учурда жана башка мыйзам чегиндеги жана ченемдерге ылайыктуу суроо да бул. Албетте, ата энелер жоопкерчиликти алыш керек деген мүнөздөгү ойду дагы ИИМдин кызматкерлери билдирип келет. Анткени алардын маалыматы боюнча 80% ушул жоголгон сандын 80% ушул жерлердеги социалдык көйгөйлүү бар үй бүлөлөрдөн болуп чыккан нерсе болуп келет экен да. Анан дагы бир жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, эгер жаш өспүрүмдөрдүн мындай бир проблемалуу көйгөйлүү бир суроолору болуп же жеке
жашоосунда бир көйгөйлөр болсо, ар кандай борборлор ачылган, ошол борборлорго барып жардам сураса болот. Же болбосо 111 деген номерди дагы ачылыптыр, телефон номеру, ошол жакка чалып дагы жардам сураса болот. Рахмат, Мирлан. Маалыматыңызга, Мирлан айталы, жыл ичинде дайыны белгисиз болгон балдар, алардын табылышы милицияга аларга карата кандай иш алып барып жаткандыгы туурасында баяндады. Сиздин эмелеки берген маалыматыңызга мен кошумчалай кетейин. Бул теманы улайбыз. Албетте Кыргызстанда былтыркы жылы жоголгон өспүрүмдөр туурасында сандарды айта кетейин. Баш аяк 686 жаш бала жоголгондугун жогоруда белгилеп өттүңүз. Учурда ошол 50ге жакыны дале дайынсыз, дайыны белгисиз болгондор. Белге кетсем, учурда ушундай адам жоголгон маалда бир эле милиция тарабынан иш алып барылбайт. Тактап айтканда жарандык коом тарабынан түзүлгөн айрым бир активисттер кайдыгер карап отурууга атайын топтор түзүп, алар да жоголгондорду табууга көмөктөшүп келишет. Мен азыртагы бир нерсе тактоо иретинде айтып кетейин. Ата-энелерге кеңеш катары ИИМдин кызматкерлери дагы 4-5 пункттан турган кеңештерин айта кетишиптир. Ошол графиканы азыр сунуштай кетсем. Жакшы болот. Сиздин балаңызды ар бир башка бала сыяктуу эле жоголуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кичинекей кезинен бери эле жоголуп же уурдалып кетүүдөн сак болуш керектигин үйрөтүңүз. Эл көп жерде назарыңыздан чыгарбаңыз. Мектеп же бала бакчага алып барганда каалганын жанына чейин жеткирип барыңыз. Окуу жайдын жетекчилигине жалгыз гана сиз же өзүңүз дайындалган адам алып кетүүгө укугу бар экенин эскертип туруңуз. Мамлекеттик дароо телефон чалчу номерларды эстеп, балаңызда дагы ошондой номер болуусун текшерип туруңуз. Биз жоголгон балдар туурасында темабызды улантабыз. Ушул аң сезими анча тойго үрчү элек балдардын ээн эркин басып же кырсыкка учурап каза болуп жатканына ким күнөөлүү деген суроону көтөрүп жатабыз. Кошумчалай кетсек, жоголгон балдар тууралуу маалымат алуу үчүн жогоруда сиздер экранда көргөндө 111 атайын номер аркылуу ишке ашаарын билдиңиз. Эгер маалымат бере турган болсок, бул номер аркылуу балдар үй бүлөсүндө же жеке жашоосунда ар кандай көйгөйлөр болуп жаткан болсо дагы байланышка чыгып жардам сурай алышса болот экен. Эмесе дал ушул кызматтардын башында турган Марина Жапаркулова бүгүн 11 каналынын түз эфиринде. Саламатсызбы, Марина? Кош келипсиз биздин студияга. Жогоруда жанагы 111 кызмат тууралуу кеңиз дегенде маалымат бергендебиз. Балким телекөрүүчүлөр арасында бул туурасында жакшы маалыматы жоктор деле болуп калар. Негизи бул маалымат жогорудагы жанагы жаш өспүрүмдөр учурда жанагындай байма-бай өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй багыл бир жуманын ичинде эле 3-4 бала жанагындай дайыны жок болуп турган чакта бул кызматтын же болбосо 111 номер аркылуу түшкөн кайрылуулардын канчалык мааниси бар? Негизи бул биздин балдар үчүн ишеним телефону 111 номерлүү кызмат болсо ошо 2015 жылдын сентябрынан бери иш алып келип атат. Балдар ар кандай маселелер менен чалышат. Себеби дегенде негизи биздин ушул борбордун негизги максаты бул балдардын укугун коргоо, аларга болсо ушул психологиялык консультацияны күнү түнү акысыз берүү болуп эсептелет да. Эгерде сиздер азыр көтөрүп аткан маселе боюнча, эгерде ата-энелер болобу, же болбосо чоң адамдар болобу, ушул балдар жоголсо, же болбосо алардын бир көйгөйлүү маселеси болсо, же жанагындай жакшы эмес мамилеге туш келип калса, же болбосо мугалимдер менен кандайдыр бир башка жагымсыз мамилелер болуп атса, ошол 111 номерине телефон чалып, бизден консультация алса болот да. Биздин кызмат күнү түнү иштейт, 111 телефону акысыз, ошондуктан биздин республиканын бардык аймактарынан түз телефон чалып консультация алса болот да. Марина, бирок эми бир нече жылдан бери эле бул кызмат ушул номер аркылуу жана кайрылууларды кабыл алып турбайсыздар. Ушул кезге чейин мисалы эле бир жылдык бир убакыт алалык, канча кайрылуулар түшөт? Анан көбүнчөсү кандай маселе менен ошол эле жанагы
кичинекей тургундар кайрылышат сиздерге? Эгерде биз 2016 жылдын жыйынтыгын алсак, бизге ошо 711 чалуулар болду, бирок анын арасынан ошо 20% бул жаш балдардан түштү да. Ал эми калган 80% чоң адамдардан түштү. Эми бизге чалуулардын мындай мүнөзүн карап көрсөк, анда ар кандай маселелер менен чалып атат да. Мисалга алсак, ушу психологиялык жабырлануудан жапа чеккен балдар болобу, же болбосо чоң адамдар болобу чалышат. Же болбосо жаш балдар мектепте эрекет жөнүндө да бизге билдирүү беришет. Же болбосо ошо ата-энесинин ажырашып кетип, же болбосо ошо ата-энесинин бир ажырашкандан кийин балдарды кайсыл ата-энеге калтыруу боюнча, же болбосо аларга таарынган учурда ушундай чалуулар болот. Ошондой эле кээ бир аял кишилер дагы ошо күйөөсүнөн мындай жапа чегип, эгерде алар мас болуп алып уруп сабаган учурлар да болот, ошол учурда телефон чалышат. Же болбосо материалдык жардам болобу, гуманитардык жардам болобу, ушундай суроолор менен көп кайрылышат да. Бирок кандай анан жардам берүү жагы аларга? Мисалы кайрылуулар түшөт. Эми негизинен биз ушул түшкөн телефон чалууларда эгерде ушул адамга психологиялык консультация керек болсо, анда жеринде эле телефон аркылуу консультация беребиз. Ал эми эгерде кээ бир маселелерди мындай чечүүсү татаал болгондуктан биз тийиштүү ушу мамлекеттик орган болобу, мекеме болобу, ошолорго билдирүү жөнөтөбүз да. Анан алар жер-жерден ошо үй бүлө менен же бала менен иштеп, тийиштүү жардамдарды беришет, же болбосо маселесин чечкенге аракет кылат. Анан ошол жыйынтыгы боюнча бизге анан кийин жоопту беришет. Биз ошонун негизинде өзүбүздүн мындай анализибизди жүргүзөбүз да, иштер боюнчачы. Жакшы экен. Марина, мисалы сиз эмелеки жогоруда жана кайрылууларды айтып жатасыздар туура, бирок биз жогоруда кайрадан жана келтирип кеткен мисалдарга кайрылайын деп атам. Туура бала баягы үй бүлөдөгү жанагы көнчөсү жана маселелердин баардыгы, мисалы жетишкен же жетишпеген үй бүлө деп бөлүп карабаган учурда дагы ошол жанагы адам балдардын кичинекей бөөктөрдүн баягы жанагындай көп отко дайынсыз жоголуп кетип, кайра пайда болуп, анан тилекке каршы жанагындай ар кандай жагдайларды улам алардын баягы тирүү эмес табылып жатышы, ушул маселенин баардыгы тең негизи баягы проблеманын дагы тамыры болот эмеспи? Эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Макул жанагындай кичинекей жаш балдар өздөрү сиздерге байланышка чыгып, ар бир өзүнүн баягы проблемасын көйгөйүн айтып береткен, жигиле жалпылап бул маселени ала келгенде бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Адис катары. Негизи мен эми өзүбүздүн ушул чалууларды деле биз анализ кылып көргөндө мындай болуп атат да, ушу үй бүлөдө жанагы келишпестиктер болсо, же жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр болсо, мына ошолордун маселеси боюнча көп чалуулар болуп атат да. Эми анда эгерде жалпысын алып көрсөк, ошол балдар ошо ата-энесинин кароосуз калып, же болбосо көңүл бурбай койгондуктан, же жана социалдык маселелери чечилбегендиктен ошондой көйгөйлүү маселелер чыгып атат го деп мен ойлоймун да. Бирок ушунсу дагы бул маселе эми кече жакын деле, же болбосо 2 жыл 3 жыл мурун эле чыгып жаткан жок да. Кандай дейсиз, тиешелүү бир балким биз ошол эле баягы мамлекеттик органдар тарабынан ошол эле мугалимдер же соц кызматкерлер же ата-эненин жоопкерчилиги балким жакшы талкууланбай жаткандыр. Эгерде баягы жыл сайын эле ушундай окуялар кайра кайталана берсе, бул көнүмүш атат. Негизи бир чети сиз туура эле айтып атасыз. Бул биздин ушу үй бүлөлүк кодекске ылайыктуу ар бир ата-эне өзүнүн балдарын тарбиялап өстүргөнгө, окутканга, ден соолугун караганга 18 жашка чейин алар милдеттүү да. Негизичи эгерде ал ата-эненин балдар ата-энесинин кароосуз калган учурда гана мамлекеттик органдар өзүнүн камкордугуна алып, анан баягы ата-эненин милдеттерин аткарганга туура келип атат да. Ошондуктан ушундай айтып кетчү нерсе, биринчиден ар бир үй бүлөдө ата-эне болобу же камкордукка алган адам болобу, ушу балдарды тарбиясына абдан жакшы көңүл бурса да, окуусуна болобу, жүрүш турушуна болобу, ушу көңүл бурса абдан жакшы болот эле. Бирок негизи бул маселени дагы мынакей азыр сиздер көтөрүп атасыздар, абдан жакшы болуп атат да. Негизи ар бир жерде дагы ушундай маселелердин баардыгын дайыма үй бүлөнүн маселесин, балдардын маселесин көтөрүп, ачыкка чыгарып, ошол үй бүлөлөргө жардам беришибиз керек да.
Марина айым, негизи багыл кандай болгон күндө дагы ошол ата эненин өзүндө болобу же болбосо жанагы биз ички миграция, тышкы миграция деп талкуулап жатпайбызбы? Багы замандын талабы менен болуп жатат да, өзгөрүүлөр болуп жатат, ошого байланыштуу жанагындай ситуация же болбосо жагдай да өзгөрүп жатат. Кандай болгондо дагы багы кыргыздар багы макалдар бар го, кызды 40 үйдөн тыюу же болбосо баягы илгери айыл жергесинде болгондо деле чоң улуулар баягы башка кичүүлөрүн тескеп, тарбиялап, ушундай баягы акыл насаатын айтып жүрүшчү дегендей. Бирок азыркы биздин коомчулукта ушул жаатында эмне багы өзгөрүүлөр болду дейм да. Мисалы, эмне үчүн мындай биз өз балдарыбызга мындай шалаакы мамиле жасайбыз дегендей. Же балким биздин убактыбыз жетишпей жатабы ошол эле ата энелердин, же болбосо бардыгыбыз иштеп, багы ишке кызыгып, балдарга болгон тарбияны унутуп калып атабызбы дегендей. Ал көйгөйлүү маселе да бар, сиз көтөрүп кеткен туура айтасыз. Бирок вообще негизи бул дүйнөдөгү өзгөрүүлөр биздин Кыргызстанга дагы келип атат го десем мен да жаңылбайм да. Себеби дегенде биринчиден ушул ата энелердин бардыгы иштейбиз, акча табабыз деп мүмкүн балдарга да көңүл бурбай жатабы. Анан ошондой эле ошонун негизинде баягы үй бүлөнүн ичиндеги биздин баалуулуктар да кетип атат да. Бир туугандык, анан кийин балдарды багуу жааты дагы ошондой мындай көңүл буруусуз калып атат да. Ошондуктан бул маселенин бардыгын баягы жандандырып, кайра көтөрүп чыгуу зарыл го деп ойлойм да. Рахмат пикириңизге. Бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Биз бүгүн түз эфирде ушул соңку кездери дайыны жок болуп жаткан жанагындай удаа болгон фактылар, ошол эле кичинекей жашы жете элек өспүрүмдөрдүн мисалында бул балдарга болгон тарбия, ошол эле ата энелердин жоопкерчилиги туурасында маектештик. Биз берүүбүздү улантабыз, башка темага өтсөк. Элдик курултай өткөрүүнүн ордуна коомдук мамлекеттик комиссия уюштуруу сунушталууда. Маалымат жыйынында өткөрүшкөн жарандык активисттердин айтымында, комиссияга ар түрдүү адамдарды кошуу менен өлкөнүн мындан аркы өнүгүшүн талкуулоого учур келип жетти. Тактап айтканда, алар бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн, анан депутаттарды кошпону сунуштап жатышат. Муну эмне үчүн жасап атам? Жасап атабыз точнее, же болбосо мен эмне үчүн жасап атам? Мен да кыргыздын жаранымын. Мен да ата балдардын атасымын. Мен кайсы мамлекетти таштайм азыр? Ооба унчуп байга таштап койсоң болот, баарын акырын эле жатып алып эле эмне болсо ошо болсун, булар кылыша берсин депчи, билген ашын жесин депчи. Же болсо көчүп кетсем деле болот. Бул маселеге кошумчалай кетсек, өткөн жумада Алмазбек Атамбаев Кыргызстандык туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында элдик курултай чакырууну сунуштаган болчу. Ал парламентте жума сайын партияларга каршы кылмыш иштери талкууланып, президент тууралуу ар кандай ушакта тарап жатканын айтып, мындан улам Конституциянын 52-беренесине ылайык элдик курултайды ишке киргизүүнү сунуштаган болчу. Президент бул чечимди бийликтин бардык бутактарын карап чыгып, эгер ишке ашса, курултайды жылына 1-2 жолу чакырып турууну айткан эле. Кошумчалап кетейин, бул теманы берүүбүздүн кечки чыгарылышында дагы курултай туурасында теманы улантабыз. Эми дүйнө кабарларынан Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси жекшембидеги коп христиандарына караштуу 2 чиркөөдө болгон жардыруудан кийин өлкө боюнча 3 айлык өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Жардыруудан 40-ка чукул киши каза тапты. Бул чабуулдун жоопкерчилигин өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ моюнга алды. Коп христиандары Египет халкынын болжолу 10% түзөт. Рим папасы Франциск апрель соңунда Египетке келери күтүлүп жаткан. Ал бул кол салууну айыптады. Жардыруу алдын ала даярдалып, көбүрөөк зыян алып келүүгө аракеттер көрүлгөн деп айтылды. Анткени жардыруу кишилер христиандык майрамга чогулуп жаткан учурда орун алган. Копт христиандарына кол салуу соңку жылдарда өзгөчө 2013-жылдагы төңкөрүштөн кийин тез катталууда. Төңкөрүштөн кийин бийликке келген аскердик өкмөт исламчыларга каршы күрөштү татаалдаштырылган. Бийликтин четтетилген мурдагы президент Мухаммед Мурсинин жактоочулары болгон мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү аскердик төңкөрүштү христиандар колдогон деп эсептешет. Ал эми 2016-жылдын декабрында Каирдеги христиандардын чиркөөсүндөгү жардыруудан 25 киши каза тапкан. Ошол жылдын февралында өздөрүн ислам мамлекет атаган экстремисттик топтун согушкерлери Египеттеги бул христиандарга каршы жаңы кол салууларды даярдап жатканын жарыялаган болчу. Ошондой эле 16 киши жаракат алгандыгын бул окуядан кошумчалай кетейин. Аламда болуп жаткан кабарларды улантабыз. Ослодо жардыруу уюштурууну көздөгөн деп кармалган адам Орусиянын жараны болуп чыкты. Норвегия бийлиги шаардык борборуна бомбага окшош заттын табылышы боюнча шектүү кармалганын 9-апрелде жарыялаган. Өлкөнүн улуттук чалгын агенттигинин билдиришинче, 17 жаштагы жаран террордук акт
ишке ашырууну көздөгөнбү жокпу азырынча аныктала элек. Ал үй бүлөсү менен Норвегияга 2010-жылы барып башкалка берүүнү сурангандыгы айтылууда. Шектүүнүн адвокаты Асе Карин Зигмунд ал өзүнө тагылган айыпты четке кагып жатканын билдирди. Шаардын Борбордук районунда 8 апрелде белгисиз зат табылган, полицияны колго жасалган бомба болушу мүмкүндүгү жана зыянсыздандырылганы кабарланган. Буларда ишембидеги Стокгольмдогу кол салуудан кийин бардык Скандинавия мамлекеттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ал эми Стокгольмдогу кол салууга шектелип жаткан 39 жаштагы теги өзбек жаран экстремисттик көз караштарга жакын болгондуктан өлкөдөн чыгарылышы керек болчу деп билдирди Швециянын полициясы. Башкаланын полиция жетекчиси Йонас Хиссинг басма сөз жыйында терактка шектелип кармалган киши 2014-жылы Швеция бийлигине туруктуу жашоо макамын берүү өтүнүчү менен кайрылып, бирок тескери жооп алганын айтып, 2016-жылы декабрга ага 4 аптанын ичинде өлкөнү таштап чыгуу боюнча маалымат берилген экен. Бирок ушундан кийин ал дайынсыз кеткен, полиция олсага издөө салган эмес. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайрылабыз. Бүгүн Бишкекте мени ойгот аталган жаңы тасманын бет ачары болот. Тасмага тартылган Ырчы Чоорчу жана башка да фильмдерде тартылган белгилүү актерлор тартылышкан экен. Бүгүн маалымат жыйындалар билдиришкендей, фильм чет жерде жүргөн мигранттардын күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрү, алардын күлкүмүштүү окуялары тууралуу баяндалат экен. Эмесе сөз ушул фильмдин катышуучуларында. Комедиядан кийин бул драма да, драмада ойногон мен үчүн абдан эми кыйын болду десем болот. Аябай чоң эми опыт болду да. Анан жөнөкөй азиатка аялдын ролу, баягы өзүнүн бала бакырасын багайын деп, ушу акча табайын деп жүргөн, ошо жөнөкөй аялдын ролу. Бул фильмди Тасманы сиздер 16 апрелден тартып шаардагы бардык кинотеатрларда көрсөңүздөр болот экен. Ушундай кабарлар соңку жаңылыктарды жыйынтыктады. Берүүбүздүн кийинки чыгарылышы кечки саат 8-де жана 7-де. Ал эми туура жарым сааттан кийин ушул кабарлардын орусча чыгарылышы болмокчу. Биздин 11 каналыбызда калыңыз.